Урматтуу президентибиздин жаңы кадр саясатын түзүү жөнүндө жарлыгына ылайык биз ушул акимдер ротация тартибинде келдик. Мен өзүм ошол Баткен областында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын жетекчиси болуп кызмат өтөт элем. Ошол жерде регионалдык резервке кирип, аттестация тапшырып, беседадан өтүп, резервке киргем. Мага ошол Ак-Суу, Ысык Көл областынын Ак-Суу районуна сунуш болду. Мен ошол ротация тартибинде келип жумушту баштадым. Негизинен айтсак, ротация бул туура көрүнүш. Себеби акыркы мезгилдерде ушул ар бир ким өзүнүн жеринде иштеп, туугандашып, ушундай маселелер, көйгөйлөр көп болуп кетти эле. Ошол негизинде ушул президентибиздин туура саясатынын негизинде бул ротация менен иштеген туура деп эсептейм. Андан сырткары мына кечээ мени саат 3-тө келип отургузду, коллектив менен тааныштырып, ошол күндөн баштап эле жумушту баштадык. Себеби күтүп отурганга убакыт жок. Бизге көптөгөн президентибиз тарабынан тапшырмалар коюлган. Ошол тапшырмаларды аткарып, элдин жашоо деңгээлин көтөрүү боюнча жумуштарды аткарышыбыз керек.